Assalamu alaikum, ardaqlı bizning kanalın görücüleri. Manda günümüzler menen amansızlarбы, saq salamasızlarбы? Tutqan rozаңыздар qabul bolsun. Qanday desek tuğanlar? Mына afgandardı gördüңүздөр. Sözün açık öte күчтүү afganдар. Бүгүн сатыкка мына Карла Маркс айылынан 2-4 10 штук экен, 10 штук. Hazır kommentariy berебиз şu koylor boyunca. Satıla turgan koylor бар. Mına sayısa urgaçı kozunu qarаңыздар. Enesi dagı öte ideal koy eken urgaçı görüңүздөр. Enesinin kuyruğu tik. Şe moştu. Mındayça aytkanda mına bolo turgan afgan koylor eken da, mına burulgan kozulарды qarаңыздар. Pol afganдар, ha? Баарын атасы арашан. Мынаулардын баарын атасы арашан. Мынагу жерди билесиздер. Күчтүү бай афгандар ошол жерден чыгат. Катылып жаткан койлору чыкты бүгүн. 80 деген кочкордун тукумунан бир коз кочкор ушуга коюлган. Мынагу козлар бүт пол афгандар туугандар. Сулуу ургачылары бар экен, а? Көрсөтүп коеюнбу? Мынау баш сулууду карап коюңуздар, мына. Ана красавица. Мына сулуу ургачы экен. Мына красавицалар. Мына дагы көрдүңүздөр? Мынау сулуу, мынау эркек экен. Мынау ургачы көрдүңүздөр, кандай сулуу козу. Мына ургачылар. Булар өздөрү эртең кандай баа болот билип турасыздар. Мына бирөөсү. Мына өзү эле чынын айтайын бир чоң койгондо 2000 долларлык кеминде коз болот ушу коз мына. Вообще красавица. Ургачы, мени карап турат. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр. 10 баш афгандын күчтүүлөрү сатыкка чыкты. 10 баш туугандар. Баалары 70 миң, бирөөсү 6 тиш, калганы 8 тиш. Билесиздер, Афганистандан жаш кой келбейт туугандар. Козу 5 айлык, 6 айлык келбейт. Ал жактан в основном чоң кой келет. Өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Эки тиштер да өтө ретке келет. Потому что баягындай кыскасы ар кандай жол менен келет. Келиш жолун билесиздер, кыйын. Анан расход көбөйүп кеткен үчүн желательно чоң кой боосай алып келгенге аракет кылат. Жаш козу, жаш токтулар ошо расход менен келче кымбатка отуруп калган үчүн бул жакка жалаң жаштар келет. Анан жок, 2 тиш экен, 2 тиш керек, андай 8 тиш картайып калды деген сөздүн кереги жок. 8 тиш деген бул 25 жашка толгон адамдай, мындай күчүнө толду, же 33 кирген бир адамдай. Ошол сыңары булардан али көп тукум аласыздар. Чүй боорунда 8 тишти мындай анчалык картаң эсептебейт. Болгону мындай күчүнө толгон кой деп эсептейт. Кээ бир жактарда өзүңүздөр билесиздер, 8 тишсе картаң деп ойлоп алат. Ошон үчүн мындай коркпой эле бааласаңыздар болот. Бүт козулар арашандан туулган, пол афган козулар. Козуларын көрдүңүздөр. Койлор дагы өздөрү боевой койлор. Акыйкатта койлор күчтүү койлор. Мына не деген кой, карбоносты караңыздар, куйруктарды. Бүт баарын куйруктар идеал. Бойлору 90-дун төгөрөгү, 90 плюс. Өтө чоң койлор туугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Керемет койлор. Ушулар сатылат, баасы 70 миң сомдон. Кыскасы, мына коздун энеси менен алган адам утту. Сөздүн ачыгы. 1000 доллар каластарбы, 2000 доллар каластарбы? Жок, бул эмес мына. Мына жаш козу көрдүңүздөрбү? Ушу өтө жакты кичинекей красавица. Ушунун энеси кайсы кой эле? Энеси жана күчтүү кой, а? Ошол. Мына кой да. Мына гарбоностору да өтө күчтүү кой экен. Мына куйруктары көрдүңүздөрбү? Мына коздун астында кетип аткан. Куйруктары да чөтки. Мына коз сөзү разрези менен чөтки арашандан туулган. 70 миң сомдон бу? Мунун атасы Карабалтадан келген, костячный бир коз кочкор болгон. 1 жаштыктан өтүп ушуларга коюлган. Ал кочкор азыр 2ге чыгып калган. Биринчи козулары, кыскасы Афгандан сонун козулар түшүптүр. Бири 2-өсү, 3-өсү эркек. Жакыныраак келгиле. 10 баш. Канчасы козулуу, канчасы да козу жок, канчасы бооз, ошону айтыңыз. 5 койдун 7 козусу бар. 2 эгиз. 7 козудан 5 ургачы, 2 эркек. Эркектер түгөйлөрдүн, эгиздердин түгөйлөрү бар эркектер. Бирөөсү те ортодогу, чоң. Ошол менен кичинекей коз жүрөт, эркек. Ошол. Анан могу жалгыз, могу эгиз. Жана сен көрсөткөн Элита дегенин ал жалгыз. Мына эгиз, а? Бул кичинекей. Кичинекей. Мынагу жалгыз. Ошол жана красавицаныкы жалгыз. Энеси да күчтүү экен, а? Ошондой. Энеси кайсы кой дейм туугандар?
Mına четте турган. Оң жакта. Мына күчтүү кой. Так, 5 козулук кой, 7 козусу менен. Калгандары кочкор менен кошуп жүргөн. Калгандары кочкор менен кошуп. Уже кыскасы под вопрос ал. Под вопрос ооба. 5 туут же туубайт. Качпай калчу болсо, булар туу бүткөн койлор ошондо? Туу бүткөн, экөөнүкү өлгөн. Козусу. Бала салган же туулгандан кийинби? Так, бирөө 6 тиш деген бирөө бар, ал ооз. Калгандары ушу под вопросом да. Так, 4-өсү под вопросом, бирөөсү бооз, 5-өсү тууган. Ошо 4-өө под вопростун, 2-өсү козусун өлтүрүп алган, Туугандан кийин, бала салган эмес. Бала салган эмес. Болду. Калган 2-өсү сүттөн бөлүнгөн козулар. Уже кочкор койсо болот. Бул баягы мага жакчу кой беле. Былтыр жайда келгенде мен бир кой тандаган элем, ошо коймун. Жок, ал эмес. Мына койду да караңыз. Тандаган шырамы барбы? Бетинде шырамы бар болчу. Бул койлордун артыкчылыгы кандай? Куйруктары тик, бойлору чоң, кулактары дагы афган породасынан салыштырмалуу өтө сонун, өңдөрү да жакшы, габариттери өтө чоң. Мына эң козусу кыйын кой мына кой. Өзү да күчтүү кой, куйрук өтө сонун. Афган үчүн ал башын көтөргөндө кулак гарбаностору да вообще мощный кой да мына. Мындай. Мына койдун гарбаносторун карап коюңуздар мына. Баштары. Сөзүнүн ачыгы кыйын койлор, бааларын 70 000 сомдон өтө сонун койду. Терилме койлор, тандалма койлор. Мына жана козусун. Ушуну мен алгым келип кетип атат. Стерек албасаңыздар мен азыр өзүнүн жамааттагылардын бирөөсүгө предлагать этип жок болуп кетет тез элечи. Жанакы мурунку партияда бир кичинекей сулуу эркек козго чыгып чыкты го, сатылып кетти го, ошондой болуп жүрбөсүн. Кыскасы көрүңүздөр. Койлор өтө сонун койлор. Афгандын күчтүүлөрү. Бойлору эң кичинекей бир 88 чыгат го. Андан жогору койлор. Могу бар. Где-то даже 87-86 чын-чынына келип келген. Эң кичинекей бою мына кой да турабы? Мына кой. Бирок буйругу ана төлү 10 килограмм. Мына туугандар 10 килограмм тууган экен ошол кой. Басып кетти го. Кыскасы 6 тиш кайсы эле? 6 тиш жанында. Мына ола? Ушул бооз. Бооз. Бул да Арашандан качкан. Арашандан качкан. Болду. Короче, 80 мен Кораблевский жүргөндө, кайсынысы мына. Мына точно Кораблевский болот да. Ошондой болуп. Кийин кошконса? Кийин кошкон. 80дики туу бүттү. 80. 80дики туу бүттү. Ургач козуларды көрдүңүздөр. Мына сонун ургач козулар. Ургачы. Кыскасы көрөсүздөр, байланышы 70 000 сомдон койду. Ошон үчүн арактар. Те көкбиркабы, Эгиз да ошо. Ошо канча 90 чыгабы бой? 88 точно бар да. Пат 90 деп коелу. Кыскасы койлорду көрдүңүздөр, жаккан болсо байланышыңыздар. Дареги Манас аэропортунун ылдый тарабында Карла Маркс деген жерде койлор өтө сонун, жаккан болсо байланышыңыздар.